Выделение деген ошо аялдардын авретинен келип турган бир суу, ушундай суу болот экен. Аны ифразат деп шариятыбызда ошентип айтылат. Эми бизде ушундай эреже бар да, эки авреттен чыккан нерсе даратты бузат деген. Ал дагы чыгып атат. Эми ошол нерсе даратты буза турган болсо, аялдар 24 саат дарат алыш керек болот да. Ал токтобой, тынбай келет экен да. Ушундай маселе экен. Аллах Таала аларды ошондой кылып жараттыр. Бул боюнча имам Абу Ханифа рахматулла алейхи аялдын авретиндеги тер деп же болбосо нымдуулук деп айтып, таза дептир Абу Ханифа. Тахир болгондон кийин ал даратты бузбайт. Бирок дарат бузулбайт десе бардык эле эмес, балки тунук ак чыккан гана выделенияда. Эгерде ал кара же күрөң, жашыл башка түстөгү выделение келе турган болсо, анда бул нерсе даратты бузат. Демек сиз больницага көрүнүшүңүз керек болот, дарыланышыңыз керек, бир проблема бар. Себеби өзү выделение ак тунук абалда чыгыш керек.